Султанбай Абдрашидовичти. Рахмат. Аскарбек Сапарбекович. Теке-секирек проекти боюнча быйыл ар түрдүү изилдөөчтөр үчүн анан инвестициялык документтер даярдаш үчүн 500 миллион сом акча бөлүнөт деп сүйлөшүлдү эле да. Анан ошого байланыштуу сиз айттыңыз, Акылбек Усенбековичке распоряжение киргизилди депчи. Ошого байланыштуу значит канча сомго, кандай суммага киргизилди, анан качан Акылбек Усенбекович кол коет ушуну айтып койсоңуз. Султан Абдрашевич, ал жерде поэтапно кылып атабыз. Биринчиси изыскание и проектированияга. Поэтапно биринчи этабында киргиздик. Акылбек Усенбекович азыр командировкада. Келсе, ал киши ошо тескенмен долбоор. Ошол канча суммага киргизилди распоряжение? Ал жерде биринчиси 10 миллион сомго киргиздик на изыскание. Анан кийинкисин на проектирование киргизебиз. На 500 миллионов, да? Бактыр Ергеш, ушуга сиз да кол кабыш кылып, кол койгонго жардам берип коюңузчу, сураныч сизден. Анан дагы бир суроом бар да, мына банк аркылуу силер товарный кредит кылып үрөндөрдү берип атпайсыңарбы? Ошого байланыштуу кечээ биз Акталаага бардык эле, Акталаанын немелери, дыйкандары мындай кайрылды да. Ошол жерде биздин көп дыйкандарыбыз жанагы банктардын кара тизмесине кирип калыптыр да. Ошону менен байланыштуу ала албай атыптыр банк аркылуу. Ошону кандай кылып чечсе болот? Себебиден ошол апарган үрөнүңөр ошо бойдон турат да, эч ким ала албай. Ушундай акыбал Кыргызстан боюнча ушундай да. Султан Абдрашевич, тилекке каршы биздин дыйкандардын көбү жана кара тизмеде болуп атпайбы? Эми айыл банктарга кайрылып атабыз. Анча мынча ал 1 гектар кала турган болсо бир аз эле өлчөмдө болот да. 10 миң сомго жетпеген, 15 миң сомго жетпеген эле каражатка алып атышат. Ушуларды кичине бир түшүнүү менен кабыл алгыла деп былтыр күздө дагы жазда дагы ошондой система кылганбыз. Эми азырда ушул айыл банк менен РСК банк жетекчилер бул жерде отурат, алар да жооп берет го. Аракет кылып атабыз эми. Бирөөм келип, таратып, ушунча аракет кылдык. Ушунча мээнет кылдык, ошол жетсе жакшы болот эле. Ну, может, банк может жообуну берет. Кантип чечсе болот. Бизде коммерческий банктар болсо, токтотуп койгулачы. кредитно информационный бюро тизмени түзөт да булчу. Аны бул банк өзү эмес, кредит информационный бюро биз каждый кардарыбыз жөнүндө информацияны ошол жака өткөрүп беребиз. Анан эми ал кредит информационный бюрода ал информациянын баары сохраняться этет. Айыл банктын эле демилгеси менен же РСК банктын демилгеси менен ал списоктон ал жерден алынып салынбайт да. Бул негизи баягы бардык финансовый институттар колдоно тургандагыдай инструмент булчу негизи. Жо, мен сурооду берип кантип чечсе болот деп атам да, мындай барбы решение? Биз эми баягы сведения эми информация эле беребиз да. Анан кийин эми ал уже калганы болсо кредит информационный бюронун политикасы, анычы. Анан дагы мындай суроо да, анда банктарга вообще вот силер аркылуу товарный кредит берип аткан бул нормалдуу эле нерсеби? Бул обычный эле практика банктыкы. Анткени бул болсо товарный кредиты бер специальный продукты разрабатывать эткенбиз и соответственно продукты реализовать этип атабыз. Ушинтип уже бул баягы семена болобу же эртең күнү кайра дагы башка бир момент болобу, аны ушул программа менен реализация кыла беребиз. Тажрыйба көргөзүп атпайбы? Ушул эмеңер, ушул продуктуңар мындай үрөндү таратканга мындай ыңгайлуу эмес экен да. Ушуну бир башка продукция кылса болбойбу? Анан ушуга байланыштуу Аскарбек Сапарбекович, мен сунушум бар да, ушу жардам бериш үчүн. Кредиттик союздарды эле түзбөйсүздарбы ошол жерде, кооперативдерди? Анан ошол жерге бүт бардыгы кредиттик кооперативге жанагы дыйкандар кирсе, мындай мүчө болуп, анан ошол аркылуу жанагы үрөндөрдү именно через кредиттик кооперативдер ушул выход деп ойлойм да. Ошондон кийин кредиттик жанагы товарный кредитти үрөн менен алса, анан кайтарганда деле кичине үстүгө кошумчасы менен үрөн менен кайтарып берсе, мен ойлойм дыйкандарга аябай эме болуп жакшы жардам болот эле да. Себеби деген бул кредиттик кооперативдер болчу, бар болчу, иштет, анан эмнегедир жок болуп кетти да. Ушуну кайра ушул практикага кайра келсек жакшы жардам болот деп менде сунушум бар да сизге. Рахмат, ойлоштуралып. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз